жылдардан бери. Бишкектен болгону 3 сааттык алыстыкта жайгашкан. Бирок бул жерде бак-дарактар кыйылып, бадалдар тамыры менен жулунуп, экосистема бузулууда. Кичи Эмин суусунун нугу топурак менен көмүлүп, бурдагыдан 2 эсеге тарып кеткен. Ал эми бул суу айылдагы 828 тургундун ичип жаткан жалгыз ичүүчү суу булагы. Онун баарына кичи ГЭСтин курулушу себеп болууда. Суу жегини техникалар үчүн жол салынып, кийин аны кеңейтип, диаметри 1 метрден ашкан түтүктөрдү тартышкан. Ушул түтүктөр аркылуу дарыянын суусу келечектеги электр станциясына карай кетет. Жергиликтүү элдин айтымында иш башталганда эле суу кодексинин 5 беренеси бузулган. Тургундар башынан эле нааразы болуп, курулушту токтотууну талап кылышкан. Бирок алардын үнүн эч ким уккан эмес. Келечекте балдардын ден соолугу үчүн бизге таза суу керек. Булактан суу тартабыз дейт да. Булактан суу тартканда ал суу солуп бүтөт. Таза суу биз ичпей калат. Биздин балдар ичпей калат. Ушул жылдын апрелинде гана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Чүй облустук башкармалыгы пландан тышкары текшерүү жүргүзүп, олуттуу мыйзам бузууларды аныктады. Натыйжада Келечектин энергиясы компаниясына 16 миллион сомдон ашык доо коюлуп, курулуш убактылуу токтотулду. Ал эми текшерүүнүн эмне үчүн дал азыр жүргүзүлгөнү белгисиз. Медиадагы маалыматтар боюнча бул компаниянын негиздөөчүсү Турдухан Абилова жакында эле кармалган Red Petroleum'дун жетекчиси Акылбек Маматов менен жакын туугандык байланышы бар. Бийлик 2030-жылга чейин 50гө жакын кичи ГЭС курууну пландап жатат. Ал эми 2022-жылы эле суу ресурстары кызматынын жетекчи орун басары Абдыбай Жалобаев мындай долбоорлор кичи дарыялардын соолуп калышына алып келерин эскерткен. Грузияда дал ушундай болгондой. Ак Түздүн эли мал чарбачылыгы жана туризм менен күн көрөт. Мына бул суу жок боло турган болсо, бул тармактын экөөсү тең жок болот. Бул көйгөйдү мүмкүн болсунча көп адам билишүү үчүн видео менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз.